Балдардын ата-энеси жанында жок учурдагы коопсуздугу. Балдардын ишенчектиги жана байоолугу көп учурларда, өзгөчө ата-энеси жанында жок учурларда коркунучтуу кырдаалдарга алып келет. Үйдө же көчөдө жалгыз калган балага эң көп коркунуч туудурчу учурларды карайлы. Эгер мектептеги же мектепке чейинки мекемедеги сабагы убагынан эрте бүтүп калса, бала билим берүү мекемесинин аймагынан тышкары кетпей турушу керек экенин билиши керек. Бала биринчи көргөн киши менен ал түгүл өзүнүн ата-энесинин досу же кесиптеши деп тааныштырган күндө да аны ээрчип кетпеши керек. Эгер ата-энеси баланы алып кетүү үчүн өздөрү келе албай калса, анда бул тууралуу мугалимге же окуучунун өзүнө эскертип коюулары керек. Балага жолдо жүрүүнүн эрежелерин сөзсүз түрдө үйрөтүңүз. Мектептен үйгө баруучу жолдун маршруттук баракчасын сызып берип, баладан ошол схема менен жүрүүсүн сураныңыз. Баланы өз алдынча сейилдөөгө жиберерден мурда аны менен сүйлөшүңүз. Эгерде балага кимдир бирөө күч колдоно турган болсо, бир жака кыйнап ээрчитсе, таттуу же оюнчук берем деп азгырса, элдерди жардамга чакырыш керектигин, катуу кыйкырыш керектигин же ал кишиден качып кетиш керектигин балага айтуу керек. Баланы сейилге чыгарып жатып, ою жаман адамдардын көңүлүн бура турган же бала жоготуп ала турган кымбат баалуу нерселерди же жасалгаларды тагып бербеш керек. Эгер бала өзү жалгыз чыга турган болсо, анын кайсы жерде жүрө турганын болжошуп алып, терезеден карап коюп туруңуз. Эгерде баланын өзүнүн мобилдик телефону жок болсо, анын досторунун же алардын ата-энелеринин телефон номерлерин алып койгон оң. Керек болуп калышы мүмкүн. Эгер сиз көп адам катышкан ар кандай иш-чараларга көп барсаңыз, балаңыздын өз үйүнүн дарегин билүүсүнө кам көрүңүз. Андан да жакшысы, курткасына же башка кийимине үйүңүздүн дареги жана телефон номериңиз жазылган кагазды тигип коюңуз. Баланын подъездеги коопсуздугуна өзгөчө көңүл буруу керек. Балдар көп учурларда үйдүн эшигин бекитпей кетип калышат, же чоочун адамдарга эшикти ачып ийишет. Бул боюнча бала менен сүйлөшүп, бала үйдөн тышка чыгаар менен коопсуз болбой кала турганын баса белгилеп айтуу керек. Лифтке же подъездге чоочун адамдар менен бирге кирбеш керек экенин, эгер кокус коркунуч жаралып калса, дароо жардамга чакырыш керек экенин баса белгилеп айтыңыз. Баса, лифт тууралуу айта кетели. Эгер бала өзү жалгыз сейилге чыга турган болсо, аны лифттин жанында узатып же тосуп алып туруңуз, же болбосо тепкич менен түшүп чыгууга көндүрүңүз. Балдардын транспорттагы коопсуздугу. Эгер баланын бара турчу жолу алыс болсо, ага коомдук транспортто өзүн алып жүрүүнүн эрежелерин үйрөтүңүз. Киши жыкчыйма болуп толгон автобуска же маршруткага түшүштүн кереги жок. Бала транспортко түшкөндө рюкзагын ийининен чечип, колуна көтөрүп алуусу керек. Чөнтөкчүлөрдүн курмандыгы болуп калбаш үчүн автобуста мобилдик телефон же капчык сыяктуу баалуу буюмдарга сак болуш керек. Транспорттун салонунда эшикке жөлөнбөш керектигин жана ар дайым кармоочторду кармап туруш керек экенин айтыңыз. Автобустар менен троллейбустарды ар дайым аркасынан гана айланып өтүш керек. Эгер жеке машинеңиз менен жүрө турган болсоңуз, бала үчүн алдын ала орун даярдап коюшуңуз зарыл. Бул көбүнчө балдарга арналган автокресло болушу мүмкүн. Эгер балаңыз атайын креслода отурган корактан өткөн болсо, аны арткы орундукка отургузуп, коопсуздук курун тагынуу мүмкүнчүлүгүн текшерип коюу керек. Эгер бала жолго чыкканда жүрөгү айланып, кускусу келсе, мунун алдын ала турган дары-дармектердин болушуна кам көрүңүз. Үйдө ата-энеси жок жалгыз калган баланын коопсуздугу. Балага терезени ачпаш керектигин, терезеге чыкпаш керектигин айтып үйрөтүңүз. Көпчүлүк ата-энелер кичинекей балдарын терезенин текчесине отургузуп алып, сыртты караганды адат кылып алышкан. Балага эмне үчүн атасы менен текчеге отурса болорун, өзү жалгыз отурса болбостугун түшүнүш кыйын. Ошондуктан терезенин текчесин баланы соротуучу же ойнотуучу жер катары көндүрбөш керек. Эшиктин ички илгичтерин ойлонуштуруш керек. Жакшысы, балага дегеле эшикке тийүүгө тыюу салып коюш керек. Себеби көп учурда бала кокустан ичинен бекилип калып, эшикти ача албай калат. Бул учурда атайын адистерди чакырууга туура келет. Дары-дармектер, тиричилик химиясы, курулуш буюмдары, розетка, ширеңке, кесүүчү жана сайуучу буюм-тайымдар үйдө жалгыз калган бала жете албагыдай жерде болушу керек. Бала розеткага эч нерсе салбаш керектигин билиши зарыл. Андан да жакшысы, розетканын оозун атайын жапкычы менен жаап салган оң. Тиричилик газы колдонулган үйлөрдө же батирелерде бала газдын винтилин бурап салып, газдын чыгуу коркунучу бар. Эгер винтиль бала жетпегидей жерде жайгашса, мындай коркунуч болбойт. Ашканада чоң кишилер жок болгон учурда жана газ плитасы колдонулбай турса, бала конфоркалардын бирин бурап салбаш үчүн газды сөзсүз түрдө жалпы винтиль менен жаап коюш керек. Суу тууралуу айта турган болсок, бала кранды ачып салып, үйдү сууга каптатып жиберүү коркунучу да бар.
ысык суу да өзүнчө санаага салат. Бала эс тарта элек убакта жуунучу бөлмөнү сыртынан илгич менен илип коюу керек. Көңүл буруңуз. Газ жабдуусунун винтилдерин балдар жете албагыдай жерге жайгаштырыңыз. Балаңыздын уйкусу тынч болуп, көпкө уктаарын билсеңиз да, аны уктап жаткан маалда жалгыз калтырып кетпеңиз. Эгер бала ойгонуп кетип, сизди таппай калса, катуу коркуп калат да, кийин балаңыз сизди этектеп дааратканага да жибербей, бура бастырбай калат. Ошондуктан сыртка чыгарда бала менен коштошуп, анан чыгыңыз. Эң жакшысы, баланы сынамыкка бир канча жолу кыска убакытка жалгыз калтырып көргөнүңүз оң болот. Баланын жакшы көргөн тамагы, суусундугу колу жеткидей жерде болгону жакшы. Анткени бир нерсе жегиси келип калса, жей турган нерсе издеп, үстүңкү текчелерге чыгам деши мүмкүн. Кандай болгон күндө да баланы жалгыз кароосуз калтырбаганга аракет жасаңыз. Балдарга коопсуз жашоо адатын көрсөтүү менен өзүн бардык кырдаалдарда туура алып жүрүш керектигин эсиңизден чыгарбаңыз. Чоң кишинин жасаган иштери бала үчүн ар дайым үлгү экендигин ар дайым билиңиз.